Кургагучук менен ооруган бейтап толук кандуу айыгуусу үчүн жылдап дарылануусу талап кылынат. Бул аралыкта күн сайын ондон ашык дары ичип, адамдын организминдеги башка органдары жабыркашы мүмкүн. Өлкө боюнча оорунун туруктуу формасына өтүп кеткен бейтаптар дал ушул Кара-Балта шаарындагы ооруканага кайрылышат. Учурда имарат толугу менен оңдоодон өтүп, андагы медициналык жабдыктар жаңыланган. Бул деген рентген кабинет. Бул аппарат болсо Минздравдын каражатына сатылган аппарат. Жумбанк деген 2019-жылы коюлган бизге. Бизге азыр муну коюп берген неси жакшы. Бизге дагы бейтаптарга дагы абдан жакшы болду да. Анткени биз деген мурун деген 15-20 мүнөт күтсөк, а бул аппарат менен азыр 2 мүнөттө результатын алып, ошол эле маалда бейтапты тартып туруп, ошол эле маалда биз через сеть эмеге врачтарга жөнөтө алсак болот. Врачтар сүрөттү карайт дагы, если кээ бир жерлери жакпай калса, сразу бизге айтат, биз эле оң капталын тарт же сол капталын тарт деп тартып, кайра эле ошол момент жөнөтүп жиберебиз. Ошентип бейтаптар көпкө күтпөйт да. Күнүмдүк дары-дармек ичип, ийне сайгандан сырткары ооруканада дарыланып жаткан бейтаптар туздуу шахта бөлмөсүнө кирип, дем алуу органдарын жеңилдетип, жарым сааттан отуруп чыгат. Мындай ыкма оорулуунун дем алуусуна жана эртерээк айыгуусуна жардам берет. Бул туздуу шахтага бейтаптар кирет, өзүбүз назначение неме кылабыз, жөнөтөбүз, направление берип, бул жакта эң көп отурган 30 мүнөткө чейин отурат. Бул көбүнчө өпкө оорулардан эң жакшы көбүнчө бронхитке жардам берет да, бронхтордун эмесине дем алуу менен жакшы жардам берет да өпкө ооруларына. Ооруканада бардык шарттар талапка жараша жооп берет. Ар бир бейтап дарыгердин көзөмөлүндө болот. Ооруканадагы жаңы ыкмалар бейтаптардын 85%-на оң натыйжасын берип, батыраак сакая баштады. Учурда өлкө боюнча бул илдет менен ооругандардын саны бара-бара азайып, дарылоонун жыйынтыгы жогору. Мы принимаем пациентов со всей республики. Бизде азыр бейтаптар үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Ичкен дарысынан тарта тамак ашына чейин көзөмөлдө. Эгерде шарттарды толук аткарса эле тезирээк айыгууга мүмкүнчүлүк бар. Тамак аш, жаткан жери, сейилдөө үчүн парктар баары заманбап шарттары менен. Значительно снизить заболеваемость туберкулеза. Ооруканада 75 бейтапка ылайык орун каралган. Учурда 50 адам дарыланып жатат. Аймактардагы ооруканалардын оңдолуп техникалык базасы жакшыртылышы өлкөнүн саламаттыкты сактоо системасынын өнүгүүсүнүн далили. Айгерим Дүйшөбаева, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй Жайыл району.